мына убагында маалымат жетпегендигине байланыштуу биринин артынан бири келип атат. Оренбург боюнча хостелде 90 киши жаткан. Ошонун ичинен 55 биздин жараныбыз граница жабык дегенге карабай жолго чыккан автобусту жалдап. Оренбургка границага келгенде аларды киргизген эмес. Автобус чыштады да бурулуп алып кетип калды. Жанагы детский лагерге алып баралы деп Оренбург жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү айтканда баш тартты. Жок, биз ошол жерде болобуз деди. Макул деп палатка тигип беришти. Анан мурунку Солилецкте калган 70 адамды үстүнө алып келип кошуп коюшту. Ошо менен 130тан ашык 140ка жакын адам калып калды. Мына бүгүнкү күнгө чейин бузук телефондун айынан таксилерди жалдап алып, өзлөрүнүн машинеси менен автобустар менен келип атып, 400гө жакын адам болуп калды. Мунун баардыгы телефонго тартып, нан жок, суу жок, границада калдык, биз ташталып койду деген эки нерсеге доо кетирет. Биринчи жалпы кыргыз элине, экинчи кыргыз мамлекетине. Мен түшүнүп атам, аябаганда оор, баягы ток бала ач баланы түшүнбөйт деген кеп кылып атышат. Бирок маселе бирин серин болсо да сабырдуулук болуп туруш керек да. Экинчиден, ушундай кырдаалда өкмөт ыкчам иштеш керек, ыкчам чечимдер кабыл алыш керек. Чыкпа дедиби, чыкпа, ошол жерде бөгөт коюш керек. Эгерде ошол жерге чыкпаса, аягына шарт түзүп бериш керек. Тамагын бер, жатканын төлөп бер. Эгерде адамдын тамагы да жок, жаткан жери да төлөнбөй турса, албетте жолго чыгат да. Эмне